Instagram соц тармагында Кыргызстан жардам баракчасы жарандардан акчалай жардам берүүнү суранып, ар кандай оорулуу балдардын сүрөт видеолорун жарыялайт. Постордо кичинекей балдар тууралуу маалыматтар таптакыр кездешпейт. Бир гана жардам суралып, М-банк, О-денги жана Бакай банктын эсептик номурлары көрсөтүлгөн. Поликлиника медиасы бул баракчанын ишмердүүлүгүн текшерип көрдү. Кыргызстан жардам баракчасы 2024-жылдын ноябрь айында Өзбекстандын аймагында ачылган. Мындан улам анын автору Кыргызстандан эмес деп айтууга негиз бар. Баракчанын аталышы 18 жолу өзгөртүлгөн. Аз убакыт мурун ачылган баракча үчүн аталышынын мынча ирет өзгөртүлүшү шек жаратат. Баракчада 11 публикация жүктөлгөн. Ал эми катталуучулардын саны 9000ден ашат. Башка баракчаларга катталган эмес. Ошондой эле баракчанын максаты муктаж адамдарга жардам берүү деп көрсөтүлгөн. Анда диний сезимдерди ойготуучу билдирүүлөр да кездешет. Баракчада жарыяланган оорулуу кичинекей балдар тууралуу посттор шек жаратат. Мисалы, бул постто ихтиоз деп аталган терилдети менен жабыркаган кичинекей кыздын видеосу берилген. Видеого 38.000ден ашык лайк басылып, 2500дөй комментарий жазылган. Постто кыз тууралуу маалыматтар таптакыр жок. Бир гана банктын эсептик номуру көрсөтүлгөн. Посттун алдындагы жазууларда диний сезимди козгогон сөздөр кездешип, 2 миллион сом жетпей жаткандык айтылып, 500 миң сом которуп коюңузду өтүнөт. Бул кичинекей кыз тууралуу маалымат издеп, Өзбекстандык Даракчы медиасынын Телеграмдагы жана Фейсбуктагы расмий баракчаларынан таптык. Андагы маалыматтарга караганда, видеодогу кыздын аты Сугдиона, ал 3 жашта. Маалыматта жакын туугандардын никесинен улам төрөлгөн Сугдиона ихтиоз менен күрөшүп жаткандыгы айтылат. Ошондой эле бул оор илдет кызды абдан кыйнап жаткандыктан аны Ташкентке алып барып дарылоого туура келип жаткандыгы тууралуу маалымат берилген. Мындан улам кызга жардам берүү үчүн анын апасынын банктык эсеби жана телефон номуру көрсөтүлгөн. Жогорудагы биз текшерип жаткан баракчадагы банктык эсеп расмий маалыматтагы эсепке дал келбейт. Мындан улам Кыргызстан жардам баракчасы видеону уурдап алып, шылуундук менен алектенип жатат деп айтууга болот. Ал эми бул постто оң колу коркунучтуу шишип кеткен наристенин видеосу берилген. Бирок мында да наристе тууралуу маалымат берилген эмес. Бир гана М-банктын номуру көрсөтүлгөн. Посттун алдындагы жазуу мурунку посттордогу жазуулардан эч айырмаланбайт. Мында да чогултууга 1 миллион сом калгандыгы айтылып, ошол эле реквизиттер берилген. Бул наристе тууралуу интернеттен издеп, видео мындан 1 жыл мурун ВКонтакте соц тармагындагы «Жакшы адамдарым» деп аталган казак тилиндеги баракчага чыкканын билдик. Видеонун толук вариантында бул наристе Казакстандын аймагында жашаганын көрүүгө болот. Анда анын атасы казак тилинде баласын Түркияга дарылоого алып бара жатканын айтып, элден жардам сурап кайрылган. Ошондой эле видеодо Казакстандын банктарынын эсептик номурлары берилген. Ал дагы биз текшерип жаткан барактагы банктык эсептерден айырмаланат. Кыргызстан жардам баракчасы дагы башка буга окшогон видеолорду чыгарып турат. Тилекке каршы ал видеолордун түп нускасын таба алган жокпуз. Бирок ал посттор дагы шек жаратат. Анткени ал видеолордо да жаш балдар тууралуу эч кандай маалыматтар жок. Бул бала ким, кандай дарт менен ооруп жатат, которулган акчалар эмнеге жумшалары эч айтылган эмес. Бардык посттордун алдындагы жазуулар жана банктын эсептик номурлары окшош. Баракчадагы телефон номуру жана банктык эсептер кимге тиешелүү? Посттордо көрсөтүлгөн номур боюнча чалганыбызда ал өчүк болуп чыкты. Посттордун биринде да колдонуучу аталган номурдун өчүк болуп жаткандыгын айтып, билдирүү калтырган. Жогоруда айтылгандай, посттордо Бакай банктын, М-банктын жана О-денгинин эсептери берилген. Аларды текшерип көрүп, бул банктык эсептер Абдумавлонов Бекзот Равшан Углы деген адамга тиешелүү экендигин таба алдык. Эске салсак, биз текшерип жаткан Кыргызстан жардам баракчасы Өзбекстандын аймагында ачылган. Жыйынтык: Кыргызстан жардам баракчасы интернеттеги ар кандай дарт менен ооруган кичинекей балдардын, наристелердин сүрөт видеолорун уурдап алган. Посттордо балдар тууралуу маалыматтар таптакыр берилген эмес. Бардык балдарга бир эле банктын эсептик номурларын колдонот жана которулган акчалардын кайда жумшалганы тууралуу отчет да бербейт. Көрсөтүлгөн телефон номуру болсо өчүк. Баракчанын автору жалаң кичинекей жана оорукчан балдардын жан кейиптерлик абалын пайдаланып, адамдардын диний сезимдерин козгоочу сөздөрдү колдонуп, шылуундук менен алектенет. Интернеттеги маалыматтардын баары эле чындык эмес, аларды сын көз караш менен окуп, кабыл алганга аракет кылыңыз жана шылуундардан сак болуңуз. Сиздер менен Поликлиника медиасы болду. Такталган жана туура маалыматтарды биздин сайттан окуңуз. Бул видеонун алдындагы шилтемеге кирип, бизге донат менен колдоо көрсөтсөңүз да болот.